Социалдык тармактарда Кара-Суу районунун башчысы Тилек Матраимов кызматтан кеткендиги туурасында кептер жүрүп жатат. Айрым Facebook колдонуучулары муну алдыдагы шайлоо менен да байланыштырууда. Азыркы учурда Кара-Суу районунун акими Тилек Матраимовдун жумуштан кеткени боюнча коомчулукта күбүр-шыбыр кептер жүрүүдө. Андыктан биз бул маалыматты канчалык деңгээлде чын же жалганын билүү үчүн Кара-Суу райондук администрациясына келдик. Бирок азырынча бизди кабыл ала элек. Азыр ушул тийиштүү жетекчиден бул маалыматты тактайбыз. Ушул тапта акимдин милдетин убактылуу аткарып жаткан Капарбек Адиев район башчысы жумуштан кеткендиги боюнча тараган кептер чындыкка дал келбестигин айтып, болгону эмгек өргүүгө чыкканын билдирди. Тилек Исмаилович жумуштан кеткен жок. Тилек Исмаилович жумушта эле 24 сентябрь 2020 жылдан бери кечээ күнү эмгек кодексине ылайык ушу эмгек отпускасына чыккан, ушу ден соолугуна байланыштуу, ден соолугун чыңдап келейин деп чыккан. Эми чынын айтканда мына пандемия башталып март айынан бери тынымсыз без выходной иштеп келди бул жетекчибиз. Аны ушу ден соолугуна байланыштуу отпуска ушу жогору жагы жетекчилик менен макулдашып отпускага чыккан. Кара-Суу өлкөдөгү эң ири райондордун бири болуп, Тилек Матраимов аны 2012 жылдын февраль айынан тартып жетектеп келет. Муну менен ал эң узак иштеген акимде болуп калгандыгын байкоочулар айтышат. 441 миң калкы бар Кара-Суу районун ушул тапта акимдин биринчи орун басары Капарбек Адиев убактылуу башкарып жатат. Ал район жетекчисинин эмгек өргүүсүнө кетүүсүнөн эч кандай саясат издөөнүн кереги жок деп эсептейт. Андайга мен кошула албаймын. Райондун жетекчи катары Тилек Исмаилович деле мындай бир шайлоо процессине партиялардын үгүттөө иштерине эч кандай аралашкан жок. Бул жерде андай иштер болгон жок. Баягы өз түз милдеттерин эле аткарып, ушу мамлекеттик ишканалардын шайлоого даярдыктарын ошол эле көзөмөлдөп, коомдук тартипте ушул иштерди аткарылып эле жүрдү. Шайлоо маалында район башчысынын убактылуу өргүүгө кетүүсү жөн жайдан эместигин саясий серепчилер да айтышат. Мында кандайдыр бир саясий кызыкчылыктар бар болушу мүмкүн. Өткөн жылы массалык маалымат каражаттары иликтеген чугулгандуу коррупциялык иштерде анын бир тууганы Райым Матраимовдун аты аталган. Ал эми дагы бир агасы Искендер Матраимов учурда мекеним Кыргызстан партиясы менен шайлоого баратат. Соңку учурда аймактарда таасир талаш биримдик менен мекеним Кыргызстан партиясынын ортосунда болууда. Анын ушундай кезде убактылуу эмгек өргүүгө кетиши шайлоого байланыштуу эмеспи деген суроо туулат. Бул партиялардын мындай бири-бирин жамандап, бири-бирине ушундай бир мыйзамсыз аракеттер жасагандыгы бул Кыргызстанда мыйзамдуу болуп калды да. Бул барып бүгүнкү күндө бийликте эле эмес, оппоненттер де, мисалы ошол саясий атаандашка катышып аткан саясий күчтөр дагы бири-бирин шыбаган көттү да. Таң каларлык жери баягы кыргыздын сөзү бар. Ууруну карма деп уурулар жүрөт дегендей. Ошол эле 30 жылдан бери коррупцияга аралашкандар. Ошол коррупционерлерге мындай жардамчы болгондор чыгып алып бүгүн коррупцияны жоёбуз, камайбыз, антебиз, минтебиз деп. Деген өзү бул парламенттин иши эмес. Кара-Суу району эң ири аймак дегенибиздин да жөнү бар. Шайлоо мыйзамына ылайык партиялар жыйнаган добуштарынан 7% жогору болсо мандатка ээ болушат. Ушул тапта Кыргызстанда шайлоочулардын тизмеси такталып, жалпы 3,5 миллиондон ашуун шайлоочу аныкталды. Ал эми бул райондо 237 миңдин тегерегинде шайлоочу бар. Бул дегени сөз болуп жаткан шайлоочулардын 7% дал ушул аймактан чыгары толук ыктымал. Самара Парпиева, Алтымышжан Темир уулу, ТМЖ жаңылыктары.